Ассаламу алейкум агайын. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Социалдык тармактарда Көкбөрү турнири учурунда бир улакчы каза болгондугу айтылууда. Мына бүгүндөн баштап 12-марттан 21-мартка чейин Нооруз майрамына карата ошол мамлекеттик деңгээлдеги чоң турнир башталды. Журналист катары ушул турнирден биз аккредитациядан өтүп, мындай маалыматтарды чагылдыралы деп өттүк элек. Бүгүн ошол жумуштан бошобой албай Көкбөрү аянтчасына бара алган эмесмин. Көпчүлүк катары эле социалдык тармактардан ушул мелдеш учурунда бир улакчы каза болгондугун угуп калдым. Ошону утурлай эфирге чыгып атам, туугандар. Эми ушундан улам күйүп аткан отко май чачпасак, биздин ата-бабалардан бери келе жаткан эрендердин эр оюну Көкбөрүгө көлөкө түшүрбөсөк, жаман сөз тийгизбесек, бул оюн кечөө жакын деле чыга калган жок. Кылымдар бою биздин ата-бабалардын мээнети менен келген оюн. Эми жакпагандарга биз мажбурлап жактыра албайбыз. Мага деле кайсы бир спорттун түрлөрү жакпашы мүмкүн, мага ылайык келбеши мүмкүн да. Аны биз бирөөнүн оюна таңуулай албайбыз. Бирок жаман сөз жазбасак, быламыктан тиш, кыламыктан бут сынат дейт, туугандар. Керек болсо терек жыгылат. Ажалыбыз кимдики кандай экенин бир Кудай билет. Ошол каза болгон улакчыбыздын жакындарына сабыр тилейт элем. Өтө жаман окуя болду. Эч ким ал жака жаракат алайын же өлөйүн деп барбайт. Биздин абалтан бери бул оюн эл жерди коргоо максатында, ошол эле айванаттардан, карышкырлардан, жырткычтардан коргонуу максатында келген оюнубуз бүгүнкү күндө улуттук оюнга, спорттук оюнга айланып отурат. Мына ушуну коргоп, мындан ары дагы өнүктүрүп, ушундай учурлар катталбаш үчүн да биз көп иштерди жасай беришибиз керек. Федерациянын дагы башына кыйын күн түшүп калды көрүнөт. Аларга дагы мындай кайрат тилейт элем. Баары жакшы болсун. Мындай учур экинчи кайталанбашына тилектешмин. Жалпы спорттук, улуттук оюндарыбыз өнүгө берсин. Мен өзү ошол спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекцияда бир канча жыл мурда иштеп кеткем. Көкбөрүнү жакшы түшүнөм, изилдеп жүргөн жигиттердин биримин. Өзүм да ошо Көкбөрү аттуу повесть жаздым эле. Ошондон улам өзүмдүн көз караш, пикиримди айтып коеюн деп чыктым, туугандар. Ушундан пайдаланып бир жаман сөздөрдү жазбасак. Бул оюн Манаста кеңири айтылат. Андан бери келгенде Чыңгыз Айтматов Гүлсарат деген чыгармасында ушундай эрендердин эр оюнун бизге мурас калтырып кеткен ата-бабалардын арбагына кулдугун баруу деп жазып кеткени бар. Андан бери келгенде Болот Шамшиев, ушул биздин атактуу кинорежиссерубуз, тайгазанды ойлоп таап, эрежелерди тактап, мындай Көкбөрүнүн өнүгүшүнө ополтоодой салым кошсо, Болот Шер сыяктуу биздин саясатчыбыз федерация түптөп Көкбөрүнүн өнүп өсүшүнө зор салым кошкон. Мына ушундай талыкпаган эмгектердин артынан келген улуттук зор оюнубузду мындай жаманаттуу кыла албасак деген ойду айткым келет. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узак өмүр тилейм. Бар болуңуздар.